бул азыркы тууралуу өзүңкү акимханда кайсы айылдасың? Биз Кайындыда турабыз. Анан ошону ким кошо кошкондо кеткенде ким Ызак Шайбек мындан жүрбөй ошондо. Ошону Ызак Шайбек акын ошо Неспектин немесинен болот да, өтөкөсүнөн. Ошо киши кошо жазгандан кийин ал мурун атамдар айтчу, анан ал союзтогон айтылчу эмес да. Анан бул Абир Байке кетип чыгарып калып изилдек, небереси Малай Байке илген лентовый магнитофондо калып калыптыр. Анан бул Байкем айтат, угулбайт, анан эчке жазылбайт деп. Бул билбей койду да, небересин айтса небереси көптөрү да жазылбай калыптыр. Анан ошо жоготандан 107 чыккан ошо кишиден жазып кеткен, анан бул Байкем кетенине киришпеди. Жүсүп балдарсы Жүсүп чоготабызда 10 баласы бар экен өзү. Булуш Абды, Кысай, Самай, Иса, Рыспек. Анан кыздары бар экен. Анан Кысай, Самай дегени согушта келбей калыптыр экөө тең. Рыспек Абды Иса эле деп жүрөт го. Абды Иса деп жазылып жүрөт. Анан эми китеп бул Байкем айткандай бир бала менен кайра bundan эмеден көрүп калышпайсың. Өзлөрү жазып. Мен көбүнө сурат бул Байкем айтканда Нурдиндикине сураса көптөр айтпай койду экен. Көп айтпайт да, айтпай ал эмесин билбейм. Айтпай койгондон кийин мен жазылбай калыптыр, менин балам жок, анан менин чоготам жок деп эле. Сурасаң өзүнүн неберелеринин аттарын билбейт. Сурасаң. Биз кайра эшикке өтүп кетпедикпи? Эшикке Досонду бүтүрөлү. Эми биз Акыйга келели. Эшикке Досон, Акый, Калматай деп атпайбызбы? Бул Күзөкөнүн балдары. Мен бир сурайын деп атам. Бул Тыныбекти кайда кошуп атасың? Тыныбек кимдин баласы? Жок, Тыныбек эми бул Байкемдикинде тигеме кошпойт. Тыныбек негизи Акийдин эле баласы да. Акийдин эле баласы? Акийдин эле баласы, бирок негизи варианттар көп да. Негизи Акийдин Акийбиттин 4 баласы бар да. Акийдин Ниязбек, Дайырбек, Оолбек, Тыныбек деген төртөө деп жүрөт да. Мурунку ким мында да экен. Бул белек сол туруп атканда жүрөт, баарында жүрөт, аксакалдар да. Мурун атамдар да ошентип айтты, 4 ошол деп. Анан кийин бул Байкем китебинде Тыныбекти тек кошуп койду. Күзөкөнүн баласы болуп калды. Мен мындай уктум да. Анан кийин Бөөнбайдыкынан да окудум. Анда дагы мындай ачык эмес жазылганда кимдей болсо Күзөкөнүн баласы деп эле жазылат. Белек Солтоноевда. Анан сураштырсам тиги бул кимдин Акийден башка дагы Сары деген баласы бар экен. Анан Сарысы Нуке деген баласы бар экен. Анан Сары өлүп калат, Нуке кичине бойго жеткенде өзүнчө туруп калган экен. Анан Тыныбекти болсо жана Күзөкөлөрдө боюнда экен, Тыныбекчи. Аял казак экен. Анан кийин балдарына неме айтыптыр? Кересин айтат да. Энчи бөлүп туруп эркек болсо силер бул кимге бересиңер, бөлүп бересиңер дегенде макулдашат дагы. Анан кийин неме өлгөндөн кийин тиги кутулуш керек да тигинден. Анан казак аялды жөн эле башка бирөөгө алып берем дегенде казак аял тың аял экен, качып кетти Төркүннө. Төркүннөн анан Төрө атын Тыныбек коет экен. Тыныбек коюп кичине чоңоюп калганда казак менен кыргыздын ортосу мынтип жаман болуп атканда тиги Төркүндөр да неме окшойт, бул казактар өлтүрүп коет, балаңды тияка берелик деп макул кылып, Акийлер ошондо Көкчөн, биздин Көкчөнчү. Ошо Көкчөндө турушчу экен. Ошого таң атпай келип, үрөң бараңда келип туруп, ээр токумга көрпөчөсү салып, тиги баланы ороп туруп, анан бул кимдин баласы, Күзөкөнүн баласы Тыныбек деп арабча жаздырып, анан башына жастап туруп таштап кеттир. Анан аны келгенден кийин молдолор окуп, анан ушундай деп багып алат да, багыканда Нуке багып тура дегенде. Анан Нуке да өлүп калат да. Нукенин аялын болсо Акий алып алыптыр. Кайрачы? Тиги Сарынын аялын. Сарынын аялын алып алып анан Акийдин эмеси болуп калат да. Анан Нуке өлүп калгандан кийин тиги кайра тигинин баласы болуп калат ба. Менин балам деген. Анан Тыныбек менин балам деп туруп анан баягы чоңойгондо энчисин бөлөбүз дегенде тиги Канбатай айттыр. Энчисин бөлбөйүп десе Тыныбек алысты эле менин балам кайка бөлмө болот деп ошентип койгондо анан кийин тиги Канбатай таарынып алып анан кетип калган экен. Макул. Биз ошол Акийден Дайырбек, Оолбек, Ниязбек, Тыныбек дедик. Эми ушу Тыныбектин урпактары жөнүндө айтсаң, бул Тыныбек кайсы учурда болгон? Тыныбек ошо Калмак заманында болсо, Калмактын ошо Калмак 1720 болот, канча болот? Ошол Жок, Калмак доорунда да. Калмак доорунда болот. Ошондо Тыныбек, Дайырбек ошо Калмак басып келген убакта булар бул эми Окторкой деген атышат да, Окторкой бул кемдин үстүнө. Окторкойдо ошондо басып Тыныбекти өлтүрүп, Дайырбекти бала чакасы менен анан кимди Тыныбекти өлтүрүп кетет да. Тыныбекти өлтүрүп кетип, анан Ажыгулду алып кетип атышпайбы? Ажыгул Тыныбектин балдары Ажыгул 5 бала да. Ажыгул, Ажыкан, Ажыбек, Ажыбай, Кеней, анан бир кыз бар экен да. Анан кошо кетип,
Анан калбактын эрең ооруга деген тиги жуң бар ошак деп айтат. Ошакка барган аякта жүрүш орун калбактар малай болуп жүрөт, койчу болуп жүрөт. Анан Кажыгул тыгырак экен айтып беребиз, качпайбыз ушакта жүрө беребизби. Анан бир иниси айтат экен, биякта жүрсөк тукум калат, калбакка малай болуп калбакка сиңип кетебиз го. Анан Кажыгул экиниси аттарын жазбайт, анан карындашы, анан бирок генеи бар да, генеи Ажыгул анан кыз. Анан дагы бир иниси. Анан эки инисине кабар жетпей калат. Жок, ал күтүп отса, анан түрүшүндө токойдо от жагып берсе, калбакта жылкы истеп жүргөн калбактар келип атып берсе, бириси өлүп калат атпайбы. Анан карындашы кыйын экен, баарыбыз тыгыр өлүп турат деп отту өчүрө калыптыр да. Отту өчүрө калган баягы чачырап качышып, анан карындаш генеи менен генеи Ажыгул карындаш үчөө жолугат. Жолугандан айтыптыр. Анан келаткан чечекчиге ооруп калат экен, генейге. Ооруп калып айтыптыр, ай, сен ооруп калдың, биз кетели. Таш чогултуп берип, анан оттук ташын эмесин берип, кестигин берип айтыптыр, сен жакшы амалесине калып кетсең, ташты кайякчага кетсең, ушакка чачып кет. Анан карындашты алып Ажыгул кетип, бул Солтоого келип, Солтоого айры комурус деп, ошого карындашын берип, өзү саруудан кел чыгарат экен. Бердикке беш берет. Жок, бириси айлаланан тиги не болот да тиги. Агыр кешталат. Агыр кешталат. Ай балалуу болгондон жана инисин истеп, кайра инисин истеп кетип калат Ажыгулчу. Ажыгул кетип калат. Ажыгул кетип калып 9-жол Бердикке деген азыр тиги эмелер экен, тиги адейлерчи, мендекилер экен да. Ошондо Боктубайда барган деп жүрөт. Тиги немеде Солтон айтты. Анан ошого барып 9 истеп кетип атпайбы? Жок. 9 истеп таппай келип, эми варианттар көп да ошо истеп келатканда жана 5 баланы жана кимде Асанбай Ыбынчы тиги Сеңкилтай мадагандайчы. Бир вариант ошондой да, ошондо алып келген деп айтат да, бир вариант. Ким Ажыгул алып келген деп. Анан келсе 9 истеп кетти, бар ашын берип коюшту. Ашын берип жок өлдү деп. Көрсө Бердикке деген бала тиги айылдан болуптур. Анан Бердикке тапшырып кеткен. Бердикке тапшырып кеткен, тиги айла үйлөнүп атпайбы. Анан 9 бала 9 чыкпады 9-го. Анан айтты, жанында балаң таанышсаң балдарды араштырып койгондо көзүм окшош туруп турат, анан тиги Итугулду таанып атпайбы. Итугул ошо 9га чыгып калган. 9га чыгып. Анан аягын Бердикке алып алды, анан 9да жок болуп кетпеди, өзү өлдү деп ойлоп алып алган. Итугулдан жана баласын таанытып. Андан кийин ал ошо андан келгенден кийин ито 3 бала болуп калды. Каработок, Карагул, Борок деген 3 бала болду. Анан Итугулдан жана 5 өтүп, Итугул түш көрүп атпайбы? Итугул түш көргөн тиги Марксида ким тегирмете сарт Сыдыгалдын атасына. Анан айтыптыр, ушундай түш көрдүм, жакшы түш көрүп атам деп айтса, тиги киши аксакал кыйын экен. Шашпанан кой четине барсаң бир коюң жертеп келип турат, эме батышта карап. Ошону союп, анан мен ошону түшүндү эмет берем деп чечип берем. Чакырды. Анан аксакалдар чыгаргандан кийин айтат, ошо айтат, бир тоодо жүрүп турмун, бир бүркүт көрдүм дейт да, шаңышып турат, эки жакка карап эле токуп шаңышып турат, анысы айтат да, анысы Шербото экен дейт. Шербото деген. Шерботосу жана ким атасы да тиги. Ал ким заманында болгон эди, Ормохан заманында болгон. Суронтай Байнымандан атасы да. Андан кийин Байботого бир мунчук бай турат, бай туушуда шуму экен, саңсоор жүндөрү бар турат. Анысы Байбото дейт да, анысы Байбото. Андан кийин бир бул акем күтөндө башка жасат, барганда айтат да, варианттар көп. Атам айткан учам жакшы айтчу да. Анан күйкө экенсиң, шуңкар күйкөн, мукмуш кыйын экен деп жана тай көргөн дегенчи. Можу деген да. Можу деген. Жок, бала эмес, можу дегенде барат да, жана можу тай күрөң, 5 күрөң, тай күрөң, жана Окен Усвалиевтеринчи, ошонун атасы Эсенал деген кимдер. Үчүнчүсү можу. Жана ким Токталиев, ким Иманалиев депутат жүрбөбү? Ханим Иманалиев деген депутат. Ошонун атасы Токталиев, бирок аны Капаш атасы да, Иманал деген бөкөнчү багып алган да. Баласы жокшу багып алган экен да, ал өзү 4 турган. Токталдын Казакбай деген 4 да. Андан кийин тиги эме деген бөкөнчү деген бар да. Ал 4-чү бөкөнчүбү? 4-чү бөкөнчү деп бар экен да, бөкөнчү. Балбан деп атпайбы? Ошонусу балбан, Конушпай, Кондубай, тиги Бозон эмедин баары, алында 7-8 баласы бар экен, алар баары балбан болот деген да, булардын баары балбан. Анан кичүүсү торпок эмес тоок экен да. Анан тиги бозу тигип коюп көчсө деле жата беришкен да ушулдап. Анан ал эркек экен, анан тиги дитип айтат экен, жата берсин. Бозу чечип кетелер деп. Бозу чечип күн ызык дейт, ызык дейсиң бушулдап. Анан айтсаң бул тоок эле торпок болуп калды, торпок болуп калган да тиги. Анан ошо Шерботосунан жанагы Шерботосуна кетели, Шерботосунан 9-7-8 бала болуп бар. Шерботосунан Байтума, Сурантай, Бечел, бир шайлан кетет да. Анан Бокбазар, Тайбас, Өскөнбай, анан Таап алды, Жолдобай деген.
Анан ошо жанагы кимиси Байтымас жөнүндө кетип атабыз да. Байтыма ошо Серботонун баласы. Биринчи улус Сурантай. Сурантай да. Сурантай каты чыгып атпайбы. Бийчи Сурантай каты аябай тың чыган экен. Жана сазага көңгөргөс болуп коюптур, такыр жер айдатпай такыр. Ошон үчүн мен айтып өтөм, кайталап калып ошо барып үй болуп турганда тиги саза тартып экен акчаны, эмен бар акча эмнеси акча экенин билет, теңгеси. Айлык экен. Анан мындай чоң отурганда фамилиясын айтып туруп, фамилия атагам, атын айтып туруп, аны саза салып койчу экен да. Анан Сурантайга келгенде Сурантай тиги бул Сурантайдыкы дегенде Сурантай тигинде алып алыптыр, муну Сурантай салып койсун депчи. Анан уруп да тиш жанагы ат жылкыны урутчуга кагам деп колу мына заражение болуп кетип анан соң өлүп атпайбы. Тиштетип алып. Жаш 20 жашта ал айла албаптыр. Анын Сурантайдын балдары да берет да, бирок негизи ал айла албаптыр Сурантай өзүчү. Сурантайдан тукум жок. Тукум жок алган эмес. Анан Ушул туурабы ким Абел? Анан жок. Сурантайдан тукум жокпу? Тукум жок алда. Анан Байтыма. Байтыма, андан кийинки Байтыма да. Анан Байтыма тиги атасы өлүп калганда каралып бирөө койчу болуп калыптыр өзү. Койчу болуп жүргөндө анан тиги ногай жатабыз. Ошо тиги шет эчкенде шетемден жакшы чыкпа, шетемден болбогула, бул балдардын баары ушундай эл калгыма койчу болуп калат деп анан өзү алып келип, анан Шабнага сүйлөшкөн экен. Анан ошондо сазан башта эле сазарлар менен турабыз окшойт да. Анан сазага келип Сурантай жаш бала экен. Анан мында чогуу отурганда топ албетте боз үй барат да. Жана отурганда айтты, сазана барып кепсине чабасың депчи. Эми касиетин кетиресиң деп. Анан барып көрсө Шабдан ата менен ата сүйлөшүп коет да, ким укпай калган экен да. Бая кеч укпайт да. Анан келип паспортту кирип барып туруп кимди кепсине чаап калыптыр. Эчтеке деп эле чаап коюп чыгып кетти дептир, болгон ошо дептир. Шабдан менен жүрүп атат. Анан чапканда ал баа бүткөндөн кийин тиги барып Кудайга катуу эмеги кишигенде зөөр кишиген да тиги бая кечи. Ал барып чаап жептир кимдичи. Сен атаңдан өтүп сакалды күчүнө барып чабасың депчи. Анан ноя жатта да катуу эмеги кишиген ада. Жетим баланы өлтүрдү деп кыйгырып муну сүйлөшүп экен. Анан ошондон тиги болуш кылган да кимди? Байтыманы. Байтыма. ооба. Сөз ачыгы ушу Байтыма, Сурантайлар баягы өзүң айткандай белгилүү эл башкарган кишилер болгон экен да. Анан жана Бок базарда деп атпайсыз, ошондон кимиси Ал Токонбаев кетип атпайбы, Шерботодончу. Шерботон Токонбайдан ошо кетет да. Бул Бок базардан канча бала? Курманбек. Курманалы деген болгон. Курманалы Токонбаев. Курманалыдан ошо Мындан белгилүү Ал Токонбаев. Ал Токонбаев. Көрсө бул кимдин баласы? Шерботон. Шерботон тукум. Ал ошо жанагы Итуулдун тукуму экен. Итуулдун тукуму. Ошо Курманалы жетим жүргөндө анан тиги Курманалы жакшы экен. 16 жыл жүргөнгө ата энеси Токонбаев, ким ал атасы Токонбаев өлүп эчтеке жетим балаганда анан Курманалы жагы сатып бар экен. Бошатты берип, ошо жана кимге ал киши кийин тарып жазыптыр, мен окууга жиберсем, ошо ал синайдан үчөө барыптыр, экөө болуп калыптыр да, Ал Токонбаев барып тиги Данияров тиги Базаркул окуптур. Анан атын берип, ал убакта бир кой айтат көчүп жиберген экен. Анан кийин айткан экен, ошо Ал Токонбаев ушу мени окутту, мени ким жиберди деп такыр айткан жок депчи. Көрсө ким менен баш өзү ким айтат, баш өзүн ким менен жазып коюптур деп, Тыныс Тарып мененчи. Көрсө Тыныс Тарып менен өгөчү экен да. Бирөө ошо анан бирөө Бай отосунан кетти, Бай отосунан дагы экинчи баласы, биринчи баласы дейт, анан экөө талашышат да, биринчиси Бай ото дейт, экинчиси бирок негизи кетепте Шерботон деп жүрөт. Анан жана ошо ким Бай отосунан кимиси кыйын бала, эки бала Бай отодон Данияр жок, Данияр ал казак айланды да, чыныкке деген. Биринчисинен тиги жана Можу деп атпайбызбы? Можудан Токтал эмес менимче, тиги Термечик. Термечик эсен ал баш көрөң. Анан калп айтпасам Токтал, андан Бекшоро Капаш. Капаштар Бекшоро. Анан Капашты Иманалы болгон. Бүкөнчү урпак багып алып, ушундайбы? Ооба, туура. Ушундай болуш керек. Жакшы. Биз эмен айтып өттүк. Биз жана 5 калмакы деп атпайбызбы? Ушу 5 калмакы ким? Жо 5 калмакы ошо УВК, Инжим, Жаккам, Сеңгиртай, Мадыган, Асанбай. Ал Дайырбектин балдары. Ооба, Дайырбектин балдары. Ошо 5 калмак деп атпайбызбы? Асанбай кийин буяка келген жок. Асанбай келген жок. Жо ал бул экөө вариант окшошот да. Бир вариант жана ким Мажыгул эчтип келди деп, бирок тиги жана Насирдин Бөөнбайдын жазганы боюнча ал ошо жана Эрен ооруганда бирок чогула барып, кимди Дайырбек тире өлгөндө Дайырбек Ажыгул баары чогуу барып, ошондо ала булар эрте ким Ажыгул эрте кетет экен дагы, тиги 30 жылда жүрүп калган экен да. Анан атасы Дайырбек өлөт экен. Анан ошондо баары сүйлөшүп, тияктан Тынысбейттен Шопок, Мамбеке, Токтоголдун балдары да бар экен дейт да баары. Анан ошон анан
ошондо бир калмактын ханы айтат экен эме деп. Бул жакта карагур, көлдө карагур бар, анан куш салды салып коюптур. Анан айтыптыр, могу кимде ким карагурун алса, ошол мүдөөсүнө жеткире эмне деген мүдөөсү болсо аткарып берем депчи. Анан ошондо булар барып ошо Дайырбектин балдары жана Мамеке Шобок деп Токтогулдун балдары баран атып алыптыр дегенчи. Тимсейиттер. Тимсейиттин балдары. Асанбайды баран барып атып алып баран тиги калмакты кандай кечип ат бергенде айтыптыр, эмне мүдөөңөр айтыптыр, ушундай биз колго түшкөн кыргыздар элек, буруттар дейт экен да, буруттар элек өз жерибизге кетиш керек, кыш эме күз болуп калды, биз уруксат берсеңиз, сиздин айтканыңыздан алып келдик десе, уруксат кете берге дептир. Анан кеч ал жерден чыгышып, ошо Эрең арбадан чыгып, бул Музарт текеске келип, текесте Мурат экөө бөлүнүп кетет экен. Тиги Токтогулдун балдары тиги Кашан жака келип 12 жыл андан кийин келишиптир. А берки бул Дайырбектин балдары алтоо биригип бияк жака салган да, бул текес көл жака салып, анан Асанбай андан ошосу эми Асанбайды ооруп калып атат андан. Бирок Асанбай болгондо бир туугандар Асанбайга да мылтык анан оттук ташты бычагын берип атат. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бул жерде жанагы 5 калмакы деп атпайбызбы? Асанбай, Өнжү, Ыбыке, Мадыган, Сеңкилтай, анан баягы жол башта деп Дөрбөлжүн деп коет. 5 калмакы болгондо булар кыргыздын эле Дайырбектин балдары. Кыргыздардын балдары. Ооба. Бул баягы калмакка колго түшүп кетип, мындан менимче бир эле Ыбыке үйлөнсө керек эле. Ыбыке үйлөнүп, андан Дөрбөлжүн. Өнжүмдан ошо жол баштар. Өнжүм үйлөнүп, андан жана Дөрбөлжүн жол баштар. Дөрбөлжүн бияк жол баштар деп кичинекей бала жол баштар, ошону эчип келесизби? Ошо Өнжүмбү, Ыбыкеби? Өнжүм. Өнжүмбү? Өнжүмдүн баласы. Анткени жол баштар. Жол баштабы? Анда тиги ким Ыбыкеби келгенде биякта Черикчи жана балдары бияктан төрөлөт. Бияктан төрөлөт баары. 3 баласы төрөлөт. Булар биздин эле кыргыздар. Бүтүн кыргыз. Биз баягы калмак дейбиз. 5 калмак деген ошол кыргыздар көп колго түшүп кеткен ошол убакта. Ошол жакта жүрүп 30 жылдап жүрүп, анан 30 жылда балдар да калып калып атпайбы? Кайра келишкенде мунун 5 калмак деп атабыз. Нактык эле кыргыздын балдары. Малай жүрүп калган чындыгында ошо. Малай жүрүп калганда. Асанбай менен Ыбыке бияктан туулуптур дагы анан кийин колго түшкөндөн кийин жана Өнжүм жакамдар тияктан барганда төрөлгөн деп айтылат экен да. Ошоктон барган төрөлгөн. Жака ким Мадаган деген анан китепте жок да, атам айткан боюнча айтаттар. Кийин бияк келгенде ал убакта жана тамеки эмес, канжа тартышат экен да. Анан тиги Мадаган качыптыр да. Тарткан тамекиси жок, ичкен эмеси жок. Тарткан борокуsu жок, ичкен эмеси арак деп айрандан тарткан арак болот экен да, ошо ичкен да. Анан Сеңкилте сабасат Ыбыке болушу ошондон ынтымак болуп калыптыр. Булар кийинле бөлүшпөдү. Азыр эми тукумдар көбөйдү да, ушу баары жакшы өзү өтүп баары. Анан ошо ал бул Ыбыкесинен жанагы ким Жайчыбек Батыр да көкөсүнөн. Экинчи аяндан көкөдө. Көкө, Жайчыбек Батырды өзү Бухара кедей киши экен өзү. 1800-да туулуп 80-да өлгөн экен да. Ал киши өзү кичинекей эле өзү ат ойчу экен өзү. Ат плот орусча айтканда плотты жакшы балбан киши экен, бирок бой кичинекей экен да өзү. Анан Шабдандыкына келсе тиги төрөлдүккө келсе тиги Каспак Батырдын элет экен да. Каспак биринчи отурган, анан төрөгө ким Жайчыбек келсе тиги кел Батыр деп келсе айтыптыр, ойбай кыргыздар Батырга жара келген кой деп казактар айтат дейт. Анан тиги ал сөзү жок, анан тиги айтышат да, анан ошондо Жайчыбек айтат экен да, Батыр кестеш жерден кестешесем мерден болбойт го деп. Анан ошо боюнча анан бияктан Айком Айтыкта барган дейт, көбүрөктөн машина таман карагай тиги кой сууларга барып, булар да жылкы баратканбы, бир топ киши барса, тияктан казактардын келет, тияктан жүздөгө кишилер. Карап ал убакта бирөөнүн көзү дүрүп экен, көздөрү дүрүп го. Карап атып, ой Кудай берди, бага Каспак Батыр келип дептир. Анан ошондо тиги айтыптыр, суудан чоң ем суусунан кечкенде эле тиги Байтмайдын Аксай жактан. Кечкенде айтыптыр, мен тиги Каспак Батыр беттен калгандар деп үчөө эле барса керек ошо карачылыктар. Үчөө тең бар экен. Анан барганда ким Жайчыбек Батыр кимди Каспак тырдаса айтыптыр эзенчи. Кесинен барса. Өйдө карай чаап сайган экен, өйдө карап сайып турган ошондо аты дайакшат экен, карат тең өлүп атат экен. Ат эми ал убакта сайып көрүп бар, ат жакшы экенден жалым түйө калыптыр. Булат меники деп элечи. Анан үчөө арлаганда эле күлүп түштөйт ошондойчу баарын. Анан тиги Каспак деп коёт дейт. Анан Каспак жок берсе, ой Каспак барсыңбы десе. Ой бармын деп коет, элим бала Жайчыбек Батыр эмес депчи. Көзү ташка жашылып калыптыр дейт тигичи. Анан алып келип, анан тиги бияка алып келип турган тиги тияктан казактардан эме алакта колго түшкөндө өлтүрүп эле эме алчыган, жылкы алчыган ордуначы, анан кайра ордун жиберген экен да. Жайчыбек ошо Бухарадан чыккан экен, Карачылык Айком Айт үчөө бирдей экен да.
Бул Карачолок, Evet. Жайчыбек булар баягы 1820-1830 жылдарга окшоп. Жок 8 жылга деп жүрөт кетипти кимде жайчакта. Чогуу жүргөндөр. Чогуу жүргөн экен да. 40-жылы жана согушкандардын көбү 40-жылга экен да. Ал жанагы байке Болжолун айтып атам да мен. ошо согуш ошондо жанагы бул манаптарга теңелемди. Ошонун балдары ким жайчы кимди эмес салбады. Ким Карачолоктучу буягын кесипчи. Анан үчөө бирге ара согушуп атпайбы. Манаптар менен согушуп үчөө бириксе да тиги ала албаган манаптар көп экен да. Анан барып бирөө төрөгелде кетип туруп Манжанын касын жарасайган турбайбы? касын жарасайт. Үчөө бөлүп алган экен да барат. Анан ошо жанагы бир вариант ушундай да. Ошондо тиги үмөт ала келип турган тиги бүт терметин баары тиги берки көчүп кеткен да бүт анан бисна кайыңды калкалап атат да. Ногайжы ошо ногайжын эмге дейт да көп көчүргөн эмес эки жака билбей. Ана ал убакта жан 1834 жыл бергенде дагы ким Жантай атасы ким Таштанбек Ташмергенде дагы анан жиберип турду. Тияга Шерботогочу 5 кул берип берсин депчи. Азыктан 5 кул жок кызмат эмес 60 кишини байга сайып атпайбы? Атка байга сайып. Атка байга сайып атат. Айтты Жантайдан 5 киши, тигинде 5 кишиден жанагы ким Шерботон аял ким агыр кесип деме Жантайга кул байлатып коюп турса бербей коюп турду. Анан ошондо коркуп качып Нарын өгөстө качып турду, качып кеткен. Агеркеш жана Бердикке берендин карындашы болот экен. Анан Бактияр жана Байбутоодон Бактияр дегени тың чыкканда. Ким Бердикке берендин карындашын ким алып атат? Ким жана Ажыгул. Ажыгул алса бир жөн. Ажыгул. Бул Бердикке берен деген бул 1700. Алган жок, Ажыгул. Жок, мен айткам. Сару туура агыркеш алат. Сару деген 1720-25 жылкы иши. Бердикке менен ким жакшы экен? Ажыгул. Анын карындашын алып туруп ошону агеркеш. Ата илгер кишилер. Ажыгулчу. Ажыгул алган. Жакшы. Бул мында Малжан деген бар да, Малжан деген бу айкеме китепке жазды. Малжан ошо 1800-жылы Эзоңулдун оğlan экен. Эзоңулга жигит экен Малжан өзүчө. Бул эмес да, Ниязбектер булар. Мындай болуп атпайбы? Эсенгул менен Жаныбек, Бердибек жана Бердикен кудалашып атабы? Ошондо Жаныбек келип атпайбы? Ошондо келгенде кетет экен бул Малжан. Туура ошондо кетет. Бул экөө Эсенгул менен Таалакечи. Баягы суу кечип аялдар менен кетип баратканда жана Сарымсактын немесин кызына кудалашканы баратканда бир бала астынан чыгып саламдашат экен. Саламдашса алиге албай коюшат. Сарунун баласы жана алиге албай коет. Алиге албай койсо баягы бала жини келип туруп жана Таалакенин байбиченин элечегин укуругу менен ыргытачып атты. Анан кийин сурап атпайбы бул кимдин айылы? Анан Жаныбектин немеси болуп атпайбы ал как раз. Анан келгенден кийин бир калты коноктоп астына түшүп жибериптир. Анан бул келгенден кийин баары эле тиги айтып коюптур десең, сенден кыйындар да бар экен, мени калмактан бетер элечегимди ыргытачапты деп. Анан экөө жоолошуп калып атпайбы? Эми Эсенгул көп эле Жаныбекти кармады. Жаныбектин аты Күлүк болгон. Баягы бир сезгенде Жаныбек Эсенгул жакшы эле буктурмай койду, бирок качып кетип атты да. Кийин булар кайра кудалашып келбедиби? Ошондо Жаныбек келгенде Эсенгул айтып атпайбы? Жарды кембагалдары жеп тишин түшүп калган го деп. Анда тиге Жаныбек айтып атпайбы? Анын эмнесин айтасың? Алла Таалам айткан экен, тиштенектин тишин алам, басанактын бутун бутун алам, тиги көрөнөктүн көзүн алам дептир. Менден бирди, сизден экөөнү алып тур. Анын эмнесин айтасыз деген сөз бар да. Көзү согуштагы эме болуп. Согушта бир көзү өтүп, назар бир таксак. Анан буту аксап калганда. Ошонун астында жанагы жан келгенде эски боз ити анан кийин карган коюн этин тартып атпайбы? Жакшы эле эме кылды, бирок Таалаке аягын айтпады. Мен адашып калыптырмын, эки баатырды биктирсем болбойт. Таалаке боз үйдүн шайы салып тур дейт, кара ак. Анан байкап турса Жаныбек ак жер менен басып өттүр. Анан мунун ичи таза экен деп анан кийин мени Кудай уруптур жеринде бир ит капса мен өтүп алыптырмын деп. Ошондо жана Малжанбы? Малжан айтып атпайбы? Ошондо мен Эсенгулдун жакшы бир жүгөн салынбаган аттар ошону берем саган депчи. Кийин барганда Малжанды кал дейт. Кийин жок, мен кийин өзүм шашпай барам. Келем, азыр сен менен чогуу кетсем кул болуп калам деп. Жок, аягы менен келгенде айтылып калат. Жанагы Насыкул, Рыскул деген балдар калып кетипсем ушундан болуш керек. Ошо Насыкул, Рыскул, Олжобай эме деген, Жумабай деген балдар. Туурабы? Насыкул, Рыскул ошо. Туура, анан ал ошо Козучак дейт, Таластын Козучагына кеткен экен. Аяктан ошо ким барганда Жаныбек тура жакшылык кылып туруп, аяктан жанагы жайлоосун бериптир, күстөөсүн берип, ал 300 түтүнгө жетиптир азыр. Мурун
1900-жылдары келген экен. Жетилеген Жетtirгенден келип анан баягы жетtirгенде жылкысы качып ылдый карагасында кетип калышыптыр. Анан жана Ызак Шайбек өлүкчө катышчы дейт. Ошол 5 бир тууган бар да Өлтөкө, Мамелек, Шобок, ким Малжан дегендерчи. Анан 3 сүтүн деп анан буга Айкенбай эмесин баарын жазып беришпеди 3 сүтүн. Енді жарым ошол болор экен. Анан мен анализ кылып көрдүм да, биякта асыл этиптен ошолордон калганычы, бир туугандары. Биякта 300, эмне болду десе биздики Үркүндөн талкаланып калыптыр да. Үркүнгө кетип, ошондон тукум жок калыптыр. Болбосо биздики бир айтып жүрүшөт, Кытайга бирөө барса, чоң эмнел Көгөйрөккө жетип калдыбы деп сураптыр да. Ой, жокпу, баягы эле немеде деп, анда эл өспөй калган экен. Биздин үйгө 62-жылы замбилге салып кемпирди көтөрүп келишиптир. Ошондо 106 дагы кемпир экен да. Ошондо биздин берки эски үйгө түнөш ошол жакта 2 ай жашашыптыр да. Анан ошондо сураптыр кемпир, тиги Көгөйрөккө жаяга эл толдубу депчи. Жок десе, кыргыз көп элек турбай анда деп ошол кемпир айткан экен ошо. Ана Калбатай деген айтылбады. Ошо Калбатай да кеткен, Айкем айтпады. Ошо Калбатай негизи тарып кетиптир. Аки жана Тыныбек ошо варианты туура да жана Тыныбектикичи. Анан байла ошо ал кеткенде эмсин атабыз тиги Күсөк алып атпайбы. Күсөк менен де Аки беле болсо керек да, байлыкты сайтып атыптыр. Тиги Батырлы тиги Карачолок Батырлы тияка кетти, байлыгы тияка алып калды. Кийинде ал кийин чыккан окшойт да, тууралык окшойт да. Анан Калбатай тарып бу чөйгө кетип, бу эмеде да, токмоктун үстүндө турат. Анын бар бу Айкем чыгарбады. Кашка, Ореке, Мереке. Булар дегенде 2 нарынга барышыптыр. Калбатайдан Кашка, Норке, Медеке, Кенже, 4 баласы бар. Анан булар нарын колдо турушчу экен. Норке менен тиги беркири улуулары неме экен, жоокер адамдар экен. Анан бир жакка кеткенде калмактар келип чагып кетиптир үйүн баардын. Анан ким Кашка колго кетиптир. Кашка колго түшүп 7-8 жашар баласы менен энеси карындашы менен калмакка колго түшүп кетет экен. Анан аяктан 7-8 жыл жүрүп, 15-ке чыгып калган кезинен качыптыр, энесин кызын алып алып. Анан качып адашып кетип казактарга келип кетиптир. Казактарга барса тентип жүргөн экен деп аяктан да кой кайтартып коюптур. Аяктан 2-3 жыл болгондон аяктан качып чыгыптыр. Качып чыгып Нарынколго келсе, бияктагылар жок дейт, көрсө улар чүйгө жана Акбешим жакка көчүп кетиптир да. Анан кийин аякта Качып үй деген бир үй бар экен. Ал соода кылып жана Арапыкта Эмбайка айтат, тиякта Качып үйдүн төбөсү десе, тиги каракчылар дагычы ага тийбей кое берчү экен дейт да. Качып үй деген авторитет бар киши бар, чыр киши экен негизи. Анан ал тигиле экөөнү Кашканы неме кылып салыптыр, малай кылып алыптыр, кой кайтартып коюптур. Кой кайтартып койсо анан кийин Кашка жана келген соодагерлерден айттырат экен, менин ушундай агаларым бар, ошолорго кабар берип койгула, үйүнүң ушул жакта жүрөт деп. Анан алар угуп алганан барса, тиги Качып бербейт. Бербей койгондон аңдып жүрүп, анан кийин тиги ким Качып өзүнүн малын өзү караган киши экен да, төөлөр тууганда, ормон кан сыяктуучу. Ошентип жүргөндө анан Качып үйдү уурдап кетиптир. Ат калып алып. Баласын ийгисин бербей атканда өзүн уурдап келиптир да. Анан кийин тигинин балдары, Качып үйдүн балдары, тигинин эле колунан келген экен деп анан келип, анан кийин тигин алып келип баланы, Кашканы. Анан кийин тиги берки медекелер эми аксакал кишиге колубуз тип калды деп ат мингизип небеттир, анан кайра берип, ийнисин ошентип алып калыптыр. Жакшы. Бу Калбатай жөнүндө бир эме бар эле. Жанагы сууга түшүп аткан кыздарга бир кыз калып калат го, Акмайыр окшош. Ошону Калбатай жөнөтөбү же жигитин жөнөтөбү? Жок, Калбатай ошо Калбатай жестеси менен жүрчү экен да. Жестеси атын эле айтпайт да, жестесиге барып ошого барып келип жүрчү экен. Ал деле киши го, жигиттер бар экен дейт. Анан Калбактын Иле дарыясы жакка барса бир кара кементай кыз көрбөйт да, кара кементай отурат да. Анан айтат, тетиңе ким барат десе, мен барам деп Калбатайчы. Тиги жестеси айтат. Айсана аты менен кечип барып, Иле дарыясына кечип барса, кыз отурат. Анан айран берип тур да. Айран берсе ичсе түгөнбөйт. Анан айтып, кечки ичип атат. Айтып, эмне келдиңиз айтыптыр, мен тияктан алып кел деген, ошого келгем дептир. Анан айтып, айран түгөнбөй атат болсо, жакаңызга сүйкөп койсоңуз түгөнөт деп. Анан жакасына сүйкөп коюп, анан тиги кара кементай кызды учаштырып чыкпайбы. Чыкса тиги жестеси кетип калыптыр. Анан кызды учаштырып үйүнө алып келбей, алып келсе эжекеси көрүп, кыз сулуу кыз экен да. Эжекеси ичи көрүп, тиги мен күйөөм алып аткенде анан инисине эке кыйып жибериптир да. Анан эке кыйып жиберсе, аңча тиги жестеси келип калбай. Ой, эмне болду? Кыз тап келди. Иниң бу кайның жакшы көрүп калды, эке кыйып жиберип, тиги капта ичи күйүп калыптыр деп жестеси. Ошондон төрөлүп атабы? Ким?
Жок, жестеси, эмне жестеси экенин билет, Калматай. Жок, Калматайдан, жана каярдан. Ошол аялдар атпайбы? Ооба, ошол Калматай аялдар. жана Ореке, Кашка, Кенжени бар ошондо турат. Ошондон төрөлөт. Ошондон турат. Кенже, Кашка, Норке, кимдер? Туурабы? Ал ошол ким Азмет чогатам, Абдулбайк айтат ошо бу сойство ал киши 75 өлдү ошо. Ал илгери ат менен келип токмок келгенде бу дөң алышта да. Дөң алышка келип учурашып кетишти. Илгери аксакат дөң аракка талышат да. Учурашып кетти, анан кийин кабар болбаган, анан байкен баарын китепке чыгарбады бар. Раппык деген ошол жакта мен жолугуп, Медер молдо деп уктуң беле? Медер молдо. Будайбек Сабырбек ул деген ошо экен, ошо дагы. Медер молдо деп койчу экен, бул жана Саякбай, Сагынбайлардын манасын кошо жазган билимдүү киши экен ошо. Монда Булгары капталган, монда кол жазмасы бар болчу дейт. Анан Коңкубаев деген неме барып алып кетип ошо боюнча жоголуптур. Анан бир күнү Саяктар кимди чакырыптыр? Медер молдону. Биздин санжырабызды айтып берди. Анан Саяктарды мактап отурган дейт. Анан косун союп келип анан устуккан тарткан эле жамбаш тартыптыр да. Жамбаш тартса чыртыйып өтүп калыптыр. Анан ой эмне болду? Болдука десе атайын союп алып баш тартпайсыңар дептир да. Бизде жамбаш уруу, биз башты кичүүсүнө тартабыз. Айтат дейт. Мен согушка барып катышып келген кишимин. Ок чуулдап атканда жамбашын каткан кишини көргөн жокмун, баары эле башын катчу. Баш уруу же жамбаш уруу деп ошентип айткан дейт. Жакшы. Жанагы Багыш деген эл биздин айылдан тиги автобус күтүп турсамчы. Бир машина келип токтоп калды. Ичинен эки эркек, эки аял түштү. Анан каяктан келдиңер десем, Тегирментиби деп сурады. Десем, биз да Тегирментиден келдик деди да. Анан Тегирменти ушул, бөлөк Тегирменти жокпу десем, жок. Тик Кытайда Тегирменти деген айыл бар деп атпайбы. Анан кийин тиги эмне деп эле сүйлөшүп калдык. Анан кийин айттым, буну бүнүп отуруп сүйлөшүп сөз эмес экен, жүргүлө үйгө барып. Чайдын үстүндө сүйлөшөлү десем, шашып атабыз деди. Анан кое тургулачы, биякта да ушул бир киши бар эле деп чакырып Абырбайкеге чалдым да. Абырбайке да келип чалып анан сүйлөшүп калдык. Үйгө барып чай ичип келе деп болсо болбой койду аг киши дагы. Келебиз шашпай деп койду. Келебиз шашпай деп. Анан кийин отуруп алып тигерден бир аркы берки сөз сүйлөшүп, анан кийин эмне болуп каякка барып калыптырсыңар десек, билбейм дейт да. Анан тиги жерге жатып алып оунады. Тиги 3-4 жолу келип кеттим, тиги айылга бардымбы деп тиякта булуу. Ата-бабалар айтып дейт да, ушу биздин жерибиз. Анан кийин топурагынан алды, таш чогултуп алды, топурак казалбай койдум деп. Анан кийин мен шаарда бир семинарда жүрсөм келип 17 киши келиптир. Мага чалып Багыш дейсиңби? Багыш деген. Багыш турган экен. Багыш кимдин баласы? Багыш Карачоронун баласы. Багыш, Жагыш деген балдар бар эмеспи? Анан Багыштан турган энди. булар ошол башында биздин айылда турушуптур. Тегирментиде турушуптур. Сары багыш бир тууган депчи. Анан кийин неме болот экен. Алайда бир ханы бар экен, мындай небеси, бийи бай. Анан бир эле жакшы сулуу кызы бар экен, Кызпийка деген. Анан ким менин кызым менен келип жашаса, мен байлыгым бар, ошого таштайм. Анан кийин конкурс жарыялап турду, тендер азыркыча. Анан кийин бул барат, Асан деген небеси экен, ата-бабасы. Асан барып деген жактырып, анан кийин калам деген калыптыр. Калганда бияктан жана Багыштын баарын кошо көчүрүп кетиптир. 30 түтүн кетиптир. Анан бир 2 жылда жашап калат, анан 2 жылда жашагандан кийин бир сынчы келип калат. Сынчы келип калып, тигилбай, менин аялым сынап берчи кандай экен десе, ой, окумуш сулуу экен, бир эле кемчилиги бар экен, мурдун таноосу кең экен дейт да. Анан жанындагылар жөн коймок беле. Атайын тетякта бери алып келип алып бизге бир торпок мурун бирге үйлөнгөн турбайсың деп шылдыңдап десе, кетемиз дептир. Кетем десе, ошондон бери чыгып турай, мен антип оңойлуу оңдоп коем, нерсе бар деп. Анан операция кылыптыр. Мурдун кичирейтиптир. Анан айга электе тиги кыздын атасы келип калып атпайбы? Келип, эмне болду? Ушундай десе, сен тиген немелер менин кызыма бычак тийишкенге неме өтүп калыптыр деп анан кубалаптыр да. Ошондон качкан бойдон буякка келгенден неметишип, анан Кытайга келе качып ошондон бир жерге барып анан ошо айлыбызды унутпай жүрөлүк деп атын Тегирменти коюп. Азыр канча түтүн бистеди? 250 түтүн бистеди, ошондой түтүн бар экен. Ошол Баатыр алган Баатырдын аты ким? Асан? Жок, Асан деп айтылып айтам да. Жана чоң багыш уруусу бар эмеспи? Жал, мыкы да. Мыкы. Ошо вариант окшош, мыкы. Вариант окшош. Так эле ушундай. Так ушундай чоң багыштар. Алар тиги эркектерге, аксакалдарга сынак кыласыз, айтат, мурду муну оңдош керек. Анан мурдун оңдотот. Анан чоң багыш ал. Ал жана 3 каркыроо көктө, эбебизге жоктоо деп каркардан көчөт алар. мен айтып атпайм, ушинтип окшош да. Тегирменти деп айыл. Окшош деген окшош болуп атат да. окуялар абдан окшош да. Абдан окшош. Анан алар мага келишти, жалаң немелер экен, пенсионерлер экен.
пенсионер тигил жана менен таанышкан, бул экөөбүз менен таанышкан директор школа болуп туруп немеге чыккан экен. Отунбаева менен пенсиям бирдей деди. 80 000 биздин сом менен. Урматтуу замандаштар, мына бир кыйла отуруп Жантайды бир таратканга аракет кылдык. Силерге оор болот, мен түшүнүп турам. Керек болсо өзүнүн урпактарына да оор, муну баарын түптеп айтыш. Кез-кезде биз күзөкөдөн эшегиге тиги Атабайдан Досонго өтүп кетип аттык, элге түшүнүктүү болуп калышы мүмкүн. Бирок мына өзүңөрдүн уруктарыңарга түшүнүктүүлүү болуп болуш керек. Өзүңөр дагы бир тактап алсаңар, мен колдон келишинче баягы өтүнүчүңөрдү аткардым десем туура эле болот го. Аз да болсо элибиз ушуну көп көрүп, ушундан бир жыйынтык чыгарып, мындай бир уруктууган бириксе, ынтымакта болсо деген ойда абдан жакшы. Мен айтпадымбы? Ушу түндүк менен түштүк биригип бир столдо отуруп жылкы союп, тамак ичип кубанып отуруп. Эмнеси жаман? Биз өз элибизди, жерибизди, тууганыбызды унутуп калбадыкпы? Мына тууган азыр кээде тамашалап коюшат балдарчы. Ой, биз тиги түштүктү өзбекче сүйлөйт деп жүрсөк, көзү биздин бир тууган экен, азыр айткандан уялып калдым дейт. Бир туугандарым турбайбы дейт. Бул абдан жакшы. Ичибиз баягы жылып, чогулуп отуруп, бир столдо отуруп, күлүп жайнап отурасаң, баягы сүйлөгөн сөзүнөн деле адамды байкаса болот экен, кайсы эмеден. Мисалы үчүн мен ошо байкап күлүп аттым. Силерге эле окшош экен. Түштүктөн келген жигит десем күлүп атышты. Сүйлөгөн сөзү кадимкидей да, баягы тамашакөй, шустрый да, айтып койгонда. Эми силерге рахмат. Бул санжыр айтыш оңой эмес. Санжыр айтыш үчүн көп нерсени билиш керек. Мына бир өзүң айтып атпайсыңбы? Жазганда абдан кыйын болду. Баягы күндөп түндөп дегендей кыдырып жүрүп жаздың. Айылдан айылга чыгып, ошондо деле кээ бир каталар чыкса, аны элибиз туура түшүнүш керек, ал оңдош керек, убакыт келет. Мына Улуу Жантай санжырасы деп чыккан экен. Мен айтып атпайм, ушул жерде жазган кишилердин көпчүлүгү каза болуп калган. Мен да бир аз көбүрөөн тартып калдым. Ал кишилердин сөзү өтө баалуу. Ошонун баарын бул китепке түшүрүп калыпсыңар, абдан жакшы. А бир Экебай тынчыбек иштерде ийгилик болсун, ден соолуктуу болгула. Дайыма эле ушул баягы кыргыз эли биримдик үчүн Жантай уругу деп атпайбыз. Жеке эле тиги Кубат белек эмес. Жалпы жана биз ата аксакалдар айтпайбы, эй, уят болбойлу Кубат белек. Эл келди, туруп тикеден тур деп. Ошол сыяктуу Жантай уругу деп чогулуп, Жантай уругу дагы бириксе абдан жакшы болот да. Мына бул санжыранын баш аты, мына ушул китеп десек, эми ал акырындап тиги 5 айыл нарындан деле эмеден чыга берет. Салыштырып көрөсүңөр да. Мына азыр бүтүндөй кыргыз эли көрөт, акырындап баягы иреттеп алат деген ойдомун. Рахмат силерге. Рахмат, өзүңө да рахмат. Сизге да рахмат. Биз сага аябай чоң ыраазыбыз. Сен кыргыз тил эмес, казактын эмесинен бери жакшы изилдеп жүрөсүң. Кыргыздын биринчи номер биринчи санжырачысы деп эсептейм мен сени. Сиз өткөндө көрдүм, казакты айтпадыңыз. Айтат, Казакстан 20 областында бүт кыргыз бар деп өтү. Казактын эметкенде эки казак келип, аякта казакты бар бириктирип салыңар деп өтү. Мына кыргыздын баарын бириктирип атасыз, сизге чоң рахмат. Ишиң илгери болсун, ооруба жана ковид союттан балекет сактасын иши кылып. Кыргыздын кызматында кылып жүрүп атасыз. Ошолуңуз ийгилик болсун, ишиңиз Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Сизге рахмат. Кээ бир адамдар айтып атпайбы ушул кээде чалат. Менин атамды айтпай калды деп. Мен кээде ойлойм, айланайын Кудай, эми сенин атаңды айтпай калса, мен күнөөлүүмбү? Мен азыр болгонун айттым. Азыр керек болсо билген кишинин баары баш айланып калат. Азыр эмне жөнүндө сөз болуп атат депчи. Ушундай болуп калат да. Муну сен, мен түшүнөбүз. Ошон үчүн жиликтеп айтып атабыз. Көп нерсе айтылбай калды. Убакыт жок агачы. Рахмат жигиттер, Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.